Так, жылмай алышты. Жакшы. Дай бир жолу. Аябай сонун. Чоң рахмат. Сонун фотосессия башталды бизде студиябызда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто мына ушундай сүрөттөрдүн мыктыларын тартып жүргөн жигит конокко келди. Сүрөтчү Азизбек Базарбаев, кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Эртең менен эрте өзүңүздүн аппаратыңызды көтөрүп, бизди сүрөткө тартайын деп келип калыптырсыз. Жана ушундай эле коногубуз болуп, кандай келип алдыңыз? Чоң рахмат сиздерге, атай элдер менен түз байланышка чыгарып, мени чакырганыңызга абдан ыраазычылык билдирем сиздерге. Анан учурдан пайдаланып көрөрмандарга айтып коеюн, New TV'нин көрөрмандарга ассаламу алейкум. Маанайыңыздар менен таңкы маанай, таңкы шоула бизде башталды. О, сонун. Деги эле Азизбек, бүгүнкү темабыз биздики бактылуулук, бакыт деген темада сүйлөшүп атабыз. Анан сиз үчүн бакыт деген эмне? Мен үчүн бакыт бул, мен ойлойм, акча. Нет, ал акча да бир четинен кирет. Ден соолук, анан үй бүлө, анан акча алып үчкө бөлөм да мен. Анан фотоаппарат деп койбойсузбу? Анан сүрөттөр деп элечи. Бул эмне дегенде бул фотоаппарат бул бакыттар тартат да булчу в основном. Көбүнчө. Анткени биз мен фотограф болуш дегениме 3 жылга чамалып калды буюрса. Мен биринчи баштаганда мен ресторандардан баштап иштедим. Ар кандай тойлорду, ошондо мен ойлогом да, менин кесибим туура эле тандаппын, как фотограф болуп, бактылуу моменттерди тартыпчы. Көбүнчөсү эле ушул жагын баалайт да. О, сонун. Телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, эгерде сиздерде суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу балким Азизбекке буга чейин тарттырышкан, балким тарттыра тургандар бардыр дегендей, кантип фотографты биз же болбосо сүрөтчүнү туура тандашыбыз керек деген суроолор жаралышы мүмкүн да. Анан Азизбекчи айтып атпайбы жаңы элечи, биз бактылуу көзүрмөмдерди тартабыз депчи. Сиздер өз негизи бактылуу көзүрмөмдерди өзүңүздөр деле жаратып коесуздар да. Жылмайбыз деп болбой эле жылмайтып туруп бактылуу кылып туруп тартышат болчу. Андыктан сиздердин кесибиңиздер да аябай сонун болсо керек. Ооба, туура айтасыз. Биз дагы аракет кылабыз, адамдарды бактысыз адамдар бар арабыздачы, клиенттер. Өздөрү дагы бактылуу адамдар кошулгусу келет да, сүрөткө түшүп, бактылуу көзүрмөмдерди сүрөткө тарат. Ошондо биз колдон келишинче аларга эмоция жаратканга аракет кылабыз, ар кандай күлдүрүп, эже күлүп коюңуз депчи. Ар кандай биз айтканда заставлять этебиз да, күлгөнгөчү адамдарды. Мисалы, бул учурга чейин мындан макул 5-6 жыл мурункун эле карап көрөлүчү, фотосессия жасаган адамдар, же болбосо ушинтип атайын бир жерлерди жарнама кылып чыккандар өтө мындай актуалдуу эмес болчу, көп жасай берчү эмес. Андан мурункуларды алып карай турган болсок, айыл жергесинде бир айда бир жолу сүрөтчү келип, тартып кетип, анан бир айда сүрөт алышчу. Анан кайра сүрөттөрдү алып келгенде, сүрөтчү келиптир. Азыр сүрөтчүлөр да көп, Ооба. Мен ошол нерсени эстеп кеттим да, үйгө келгенде бардыгыбыз үйдөгүлөрдүн баардыгы тизилип түп-түз болуп отуруп, анан сүрөткө түшүп, ушундай учур болчу. Азыр болсо эми баягы ар кандай позага турупчу мындай. Ооба, азыр тарткан сүрөтчүлөр да көп, аны менен катар түшкөндөр да көп айтат да. Бунун себеби эмнеде болду экен? Бул себеби заманда го дейм. Анткени азыр заман алмашып атат, жаңы заман келип атат, жаңы жакка умтулуп атабыз да, мындай айткандачы. Бул сүрөт бизде мурда 2013-төрдө мен жаңы баштаганда 2014-тө тойдо, элементарный тойдо тартчык да. Биз тартып туруп, алып келгенде сүрөттөрдү чыгарып туруп, элдер таң калчу да, айылдан келгендер көбүнчө. Сразу эле чыгып калдыбы депчи, сүрөттөрдү көрүп. Дагы сүрөткө түшүп, ошол убакта аябай актуалдуу болду да. Тойлордо, именно ресторандарда аябай актуалдуу. Азыр барган сайын ал сразу чыккандар кичине четке калып, азыр электронныйга өтүп атат. Атай фотосессияларды уюштуруп өздөрүчү. Ар кандай кийимдерин алып алып, тоого чыгып, шаар кыдырып, ушундай болуп калды. Бүгүнкү күндө демек аябагандай бул сүрөткө түшүү эң актуалдуу нерсе деп айтсак да болчу да. Ал эми азыркы учурда ошол сүрөтчүлөр аябай көп го. Анан алардын арасында да атаандаштык барбы? Тигинин сүрөтү мындай чыгат экен, меники мындай чыгат деген. Бизде андай балким башкаларда болушу мүмкүн. Менде бардыгы эле досторум бар. Аларга мен дагы жакшылык каалайм, жакшы иштегиле депчи. Чогуу иштейбиз, анткени бири-бирибизге когда заказдар болот, бир күн болгондо биз чыга албай калсак, бирөөдөрүбүзгө беребиз да, жакшы ишеничтүү досторгочу. Анткени алар биздин ишеничибизге кирген. Аларга биз жардам берип турабыз. Анан
бул фотографтарды жанагы болот, бааласа болот, эмне эле тандаган учурдачы. Ар ким өзүнө жараша тартат, өзүнө жараша баалары болот да, муну өзүнүн даражасына жараша да. Сиздин бул фотоаппаратыңызды деп коелу, жаңы көрүнүп турат. Анан сүрөткө тартууда адамдын өзүнөн көз карандыбы же фотоаппарат аябай жакшы болуш керекпи? Мындай да, эгерде аябай сонун фотоаппарат менен тарта алган адам тартса, тарта албайт. Ооба. Адамдын өзүнөн, фотографтын өзүнөн байланыштуу көз каранды бул. Сиз өзүңүз ушул кесипти аркалап келдиңиз анан. Бул жаатта окудуңуз беле же курстарга катыштыңызбы же өзүңүз эле үйрөнүп алдыңызбы? Өзүм эле үйрөнүп алдым, анткени мен жана айтып кеткендей эле 2014 баштап иштеп келдим бул чөйрөдө. Ошол убакта мен сүрөт сатчым да. Мен адамдарга сүрөт сатчым. Ошол убакта сүрөт сатып жүрүп, анан дос балдар болчу ошо фотографтар. Алардан акырынан үйрөнүп, анан өзүмчө иштеп баштадым. Анан фотоаппарат алдым, акча чогултуп. Анан ошо менен азыр иштеп келдим. Анткени мага жакты, ошол жактан көрдүм өзүмдүн способностьтумдучу. Фотоаппарат алдым, акча чогултуп дедиңиз да. Канча турат могу фотоаппарат? Мисалы кымбат деп уккам да мен. Ооба. Бул өзү негизи объектив $900 турат. Объектив өзү эле. Өзү объектив. Портреттин сүрөттөрдү аябай сонун тартат. Азыркы заманда ушул 85 деп коет, 85 мм. Бул Sigma Art $900 алдым мен, 900 ооба тура. Азыркы учурда эң жакшы объективтердин бири да болчу. Заман боюнча. Мунусун алмаштырып кое берсе болобу, э? Муну алмаштырып, узун салса болот, кыскасын салса болот. Фотоаппараттын өзүчү? Бул фотоаппараттын модели Mark III. Бул дагы аябай эле жакшы, азыркы акыркы жанардын актуальный жанарды жакшы фотоаппараттын бири. Бизде азыр көп эле колдонот ушунучу, жакшы фотографтар. Анан баягы сүрөтчүлөр көбүнчө десе болбойт эми, адамдарды тарткан ушундай той топурда иштеген адам сүрөтчүлөр болот. Ошондой эле жаратылыштын кооздугун тарткан бир кандайдыр бир мындай кичинекей нерселерди кооз кылып тарткандагы баягы адамдарды эмес, башка нерселерди тартканга кызыккан да сүрөтчүлөр болот да. Сизде ошентип тоо чыгып кетесизби? Ошондой барбы? Менде бар ошондой. Мен көбүнчө ар дайым жумуштар менен жүрөм, заказдар мененчи. Ошондо убакыт атайы өзүм чыкпайм да, тоогочу. Когда ошолор менен чогуу чыкканда байкап калсам тартып коем да. Көлгө барганда, мындай тоого чыкканда. Сизди Instagram баракчаңыздан байкасак, баягы көбүнчө портретный сүрөттөр экен, мына кыздар түшөт, атайын үй бүлөсү менен түшкөндөр бар экен. Анан ошол жерде мисалы мен да өзүм да сүрөттөргө түшүп калам да, фотосессия кылып атканда, мындай туруңуз, бул жака туруңуз деп баягы ар кандай сага кыймыл аракетти айтып турушат да. Ошону дагы атайын үйрөнөсүздөрбү же? Бул позаларды мындай айтканда, аларды биз үйрөнөбүз, өзүбүз дагы атайы чоң фотографтар бар, жанагы. Ошолордон биз карайбыз, атайы видео курстар бар YouTube'данчы. Ошолордон карайбыз, үйрөнөбүз, анан өзүбүз дагы эксперимент кылып, ар дайым практика жүзүндө иштейбиз биз. Теория эмес, теорияны интернеттен көрөбүз, өзүбүз практикадан колдонобуз анычы. Элементарный сиздин турганыңызда эле 2-3 кадр кылса 2-3 башкача болуп каласыз да. Кичине мынтип турганда башкача адам, мынтип турганда башкача адам болуп каласыз да. Бул демек ракурска жараша болот. Анан жанагы айтып кетпедиңизби, биз үйрөнөбүз депчи. Баягы адамдын өзүнүн фантазиясына да жараша болсо керек, э? Ооба, туура. Адамдын баягы үйрөнгөнгө караганда өзүнүн фантазиясына бир салып, башкача тургузуп, баягы мен интернеттен көрүп калат эмеспизби? Love story'лер тартканда тойлордогу астынан жата калып тартып, тура калып, бир нерсенин үстүнө чыгып алып тартып, ушундай бир кесибин сүйгөн сүрөтчүлөр болот эмеспи? Ооба. Мындай да, биз өзүбүз көрөбүз, анан өзүбүздүн фантазиябызды ошого жана кылабыз да, кошобуз. Кошуп туруп бир өзүнчө биз өзүбүздүкүн чыгарабыз да, мындай айткандачы. Бул фантазия фотографтарда сөзсүз болуш керек, болот да. Биз фантазиясы жок фотографка жакшы кирбейт да. Түшүнүктүү. Ал эми мына ушул сүрөт тартууда мисалы тойлордо кызмат кыласыңар, ошону менен катар ар кандай ушуну жаратылышта тартасыңар, фотосессия үй бүлөсү менен түшкөндөрдү тартып жатып кызыктуу окуяларга кайрыласыңар болуш керек. Кандай окуялар болду эле? Ооба, көп кызыктуу окуялар болот. Арасында жакшы моменттер болот. Бирок андайлар аябай эле көп болот да. Анан унутуп каласың. Кайсынысын айтып берсем депчи. Бул мындай да, ал кызыктуу окуялар
ошол моменттеги кызыктуулар да азыр айтканда кичине окшошпой калышы мүмкүн, бирок ошол атмосферада аябай кызыктуу да, аябай күлүүсүн көрүп алыпчы. Ошол жана невеста, женихтер там өздөрүнүн достору менен бир нерсе кылып жаратканда там аябай эле кызыктуулар көрөбүз, бирок азыр сиздерге айта албайт атам, унутуп калдым да. Сизге мындай өзүңүздүн эсиңизде калган бир өзгөчө кардарларыңыз болду беле? Ай ушулар да фотосессия кылып мага чакырып аткан турбай деп. Кимдер чакырды? Балким бир башка мындай өзүңүз чоңдордонбу деп коесуз. Чоңдордонбу. Балким жылдыздар, Ооба, жылдыздар бизге иштешем мен, жылдыздар менен дагы атай фотосессиялар болот, алар менен дагычы. Чоң негизи мындай да, мен өзүмдүн мындай баалабай жүрүпмүн да, мурда эле анча мынча да. Анан көп эле айтып калат, сен тартып бербейсиңби бизге депчи. Мейли да, мен жок дебейин да, постоянно макул деп турам. Сөз жок, мейли тартып берейин деп, анан акырын байкадым, башка адамдардан угупчу. Азизбек Базарбаев деген атты башкалардан угуп атам да, акырынан. Шону угуп алып, мен дагы жанап аткан турбаймынбы деп кичине андай болот да. Эми чынданып жүрүшкөн атасызбы? Ооба, чындап буйруса эми жакшылап иштейм. Буга чейин мен дагы башка 2-3 жумуштар менен иштеп жүрдүм. Будан сырткары. Ошол жумуштарга байланыштуу мен көп постоянно иштей албай калдым да бул сферадачы. Эми мындан ары катуу иштегенге аракет кылып атам. Эми могу объективди эле мисалы $900 турат экен да, Ушуну менен үйдө жатыш кыйын го, Иштеш керек муну. Сөзсүз. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдирели. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Дагы сонун бактылуу көзүрмөмдөрдү жаратып жүргөрүңүз. Аябай сонун, сиздерге да чоң рахмат мени чакырып, ушундай New TV каналдан чыгарып атканыңыздаргачы. Всё, чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Сизге ийгилик. Ушундай элдердин бактылуу бир көзүрмөмдөрүн жаңы эле айтып кетпедиби, ошондой бактылуу жакшылыктардын үстүндө сүрөтчү болгонго аракет кылыңыз. Ал эми бүгүн бизде конокто бар дактилүү көрүүчүлөр, сүрөтчү, жаңыдан чыгып келе жаткан сүрөтчү десек болот, фотограф Азизбек Базарбаев болду. Ал эми азыр сиздер музыка угуп туруңуздар, биз сүрөткө чыгып алалы. Кеттик.